Парламент Кумтөргенин кайра иликтөөнү чечип 17 февралда депутаттык комиссия түздү. Анын жетекчиси болуп Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров шайланды. Бирок бул чечим боюнча коомчулукта учурда ар кандай талкуу жаратып, ачуу сарказм, жашылдын пикирлери да көп айтылып жаткан кез. Ал эми президент Садыр Жапаров анын комиссиянын жетектеши боюнча наразы пикирлерге үн катып, ак мышыкпы, кара мышыкпы, чычкан алса болду деген пикирин айтты. Урматтуу кыргызстандыктар, Кытай реформатору Дэн Сяопин кара мышыкпы, ак мышыкпы, чычкан алса болду деп айткан. Анын сыңарында ким текшерсе да айырмасы жок. Кыргызстанга пайдалуу жыйынтык менен келсе болду. Көзөмөл күчтүү болот. Акылбек Жапаров буга чейин да парламенттик кайра шайлоону жылдыруу, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзамдык долбоорлорду демилгелеп, жаңы бийликтин мүдөөсүн активдүү жылдырып келет. Ошондой эле Жапаров коомдо бийлик башындагылардын коюн колтугуна кирүү, симпатия жаратуу жагынан да абдан таланттуу катары менен өзгөрүп келет. Айталы октябрь токумдоолорунан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаровго кеңешчи болуп орношуп, бирок көп узабай кайра бошоп калган. Буга анын телефонун өчүрүп коюп, Садыр Жапаровдун бир нече коңгуроосун албай калган себеп болгон. Акылбек Жапаровду мен 3 күндөн бери издеп таппай атам, келе элек жумушка. Бүгүндөн баштап ал менин кеңешчим болбойт. Бирок кийин Акылбек Жапаров белгисиз себептер менен кеңешчилик ордуна кайра барып отурганы кабарланган. Анткени менен жаңы дем менен келген бийлик Акылбек Жапаровго да бир топ мүшкүл жаратканы бар. Мисалы, Финполиция анын жубайына таандык ишкана мамлекетке ири суммада зыян келтиргендиги боюнча иштерин көтөрүп, казынага 28 миллион сом төлөөгө мажбур кылган. Потихоньку төлөп атышат уже. Канча беришти уже? Жапаровдун аялы 30 миллион. 30 миллионду берди уже. 2 транш болду. 1 миллион доллар болчу, 30 миллион канча болду ошондо? 200 миң доллар болду. Салыктан беле? Кандай өкчөсө да алчысынан турган бул киши Кыргызстандагы эң бай адамдардын тизмесинде турат. Онго жакын ири компаниялар өзүнө жана жакын туугандарына катталып, ийгиликтүү иш алып барат. Айталы Акылбек Үсөнбековичтин жубайы Анара Жапарова да өзгөчө ийгиликтүү ишкер айым катары белгилүү. Анын карамагында эле бир катар ири фирмалар бар. Алма агро жоопкерчилиги чектелген коому 2015-жылы түзүлгөн алма өстүрөт. Директору Акылбек Жапаровдун жубайы Жапарова Анара Бартабасовна Матросов көчөсү 1А дарегинде жайгашкан. Тридас Milk жоопкерчилиги чектелген коому 2018-жылдын мартында түзүлгөн сүт өндүрөт. Компаниянын негиздөөчүсү да директору да Жапарова Анара Бартабасовна Матросов көчөсү 1А дарегинде жайгашкан. Ice Max жоопкерчилиги чектелген коому 1998-жылы түзүлгөн. Ростовская 6 дарегинде катталган. Компаниянын негиздөөчүсү да директору да Жапарова Анара Бартабасовна. Аскофарм ЖЧКсы 2010-жылдын аягында түзүлгөн. 2018-жылдын март айында кайрадан каттоодон өтүп, Эмилбаева Айгерим аттуу жаранга жазылган. Фармацевтикалык товарларды дөңүнөн сатуу менен алектенет. Бул ишканага 2018-жылга чейин Анара Жапарова ээлик кылып турган. Акария жоопкерчилиги чектелген коому 2003-жылы түзүлгөн. Компанияга Кыдыралиева Бактыгүл СКБ ЛТД ЖЧКсы менен кошо Жапарова Анара Бартабасовна да ээлик кылат. Бир кездери бул ишкананы экс-транспорт министри Калыкбек Султанов жетектеп турган. Горки 1 дарегинде жайгашкан. Глобалико Холдингс ЖЧКсы 2009-жылы негизделген. Коомдук тамак аш менен алектенет. Компания ээси Глобалико Холдингс Лимитед ЖЧКсы деп көрсөтүлгөн. Бирок мындай компания Адилет министрлигинин базасында жок. Бул ишкана Бишкектин Жумабек көчөсү 107 дарегинде жайгашкан. Ал даректе элге Жапаровдугу катары белгилүү болуп келген Дамас Hotel International мейманканасы бар. Бирок Акылбек Жапаров Дамас отелин меники эмес деп таанып келет. Глобалико Холдингстин жетекчиси катары Абукеев Уланбек Сартбаевич көрсөтүлгөн. Бул жаран Дамас Hotel'дин жетекчиси катары да белгилүү. Ал ошондой эле Акылбек Жапаровдун кызы Саадат Жапаровага катталган Кыргыз International Communication ЖЧКсына да директорлук милдетти аткарат. Ачык маалыматтарда Уланбек Абукеев 2011-жылы Акылбек Жапаров президенттикке атсалышканда анын ишенимдүү өкүлү катары катталган. Тридас ЖЧКсы 2007-жылы түзүлгөн. Бул компанияда Матросова 1А дарегинде жайгашкан. Ээси да жетекчиси да Жапарова Анара Бартабасовна. Машина сыноо станциясы ачык акционердик коому кыскартылган аталышы МИС деп аталат. 1995-жылы уюшулган Кан шаарында жайгашкан. Акционердик коомдо офшордук компания менен катар Анара Жапарованын да ири үлүшү бар экендигин расмий органдар тастыктап келет. Дал ушул ишканага Акылбек Жапаров 2009-жылы экономика министри жана вице
вице-премьер-министри болуп турган кезинде мамлекеттен 200 миллион сом насыя бөлдүрүп, ал каражат максатсыз иштетилгени кабарланган. 2012 жылы насыяны кайтаруу мөөнөтү аяктаганда аны 2025 жылга чейин узартып алган жана айыппулдарды, санкциялары жоюлган. Мис боюнча былтыр октябрь айында фискалдык органдар кылмыш ишин козгоп, ири өлчөмдөгү салыктан качкандыгы үчүн жоопкерчиликке тартып, бир бөлүгүн төлөткөн. Органдардын маалыматында МИСтин карамагында 30га чукул өндүрүштүк, коммерциялык жана айыл чарба багытындагы кыймылсыз мүлктөрү бар туруп, бюджетке милдеттүү төлөмдөрдү жасаган эмес. Акыркы бир нече жылдары ири өндүрүшү бар туруп, нөлдүк отчет берип келет. Финполиция бул ишкананы казынага 90 миллион сом зыян келтирген деп тапкан. Баш калаанын Матросова көчөсү 1А дарегинде Жапаровторго таандык фирмалардын көпчүлүгү жайгашкан. Бул даректин Анара Жапаровага таандык экенин поликлиника медиасы 2017 жылы тактап жарыялаган. Акылбек Үсөнбекович кайсы бийликтин тушунда иштебесин, демил келүүлүк жагынан өзгөчө айырмаланып турат. 2020 жылдын сентябрында мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн жакындарында декларация тапшырууга милдеттендириш керектигин айтканы бар. Парламент аркылуу же болбосо бийлик аркылуу байыганды токтотушубуз керек да. Мен азыр ошо мыйзамдарды киргизип атам. 1-январь 20 жылдан баштап бүт мамлекеттик бийликте иштегендер, соттор, президент баш болуп, баарыбыз тең киреше эле декларациясын бербей, чыгашанын декларациясын берели деп. Соттордун, ошол эле следовательдердин, же болбосо депутаттардын кайненеси, кайын журтуна чейин списокти расширять ettирели деп атам. Ушул келгенден кийин канчалык байлыгы көбөйдү же көбөйгөн жок. Башкача айтканда туугандары дагы декларация туугандарынын дагы декларациясынын баарын көрсөтүшү керек. Бирок Акылбек Жапаров өз насааттарын өзү так аткарбайт. Анын 2017-2018 жылдардагы декларацияларын көз жүгүртүп карасак, жогорудагы кирешелүү фирмалардын бирөөсү да көрсөтүлгөн эмес. Тагыраагы декларация жупунуу жана супсак маалыматтар менен гана толтуруп коюлган. Акылбек Жапаровдун 2017 жылдагы тапшырган декларациясын карап көрсөк, кирешеси 892 000 сом тапкан. Андан сырткары бир батири бар экенин жана Mercedes-Benz 210, Mercedes-Benz 420, Mercedes-Benz 409, Mercedes-Benz 208, Mercedes-Benz 811, Mercedes-Benz 710, Mercedes-Benz 308, Mercedes-Benz 310 жүк ташуучу унаалары көрсөтүлгөн. Ал эми жакын адам болсо 55 миллион 895 000 сом тапканы көрсөтүлөт. Андан башка киреше булагы дагы, үй жайы, мал сарайы дагы жок экенин көрүүгө болот. Ал эми 2018 жылдагы декларациясында өзүнүн жылдык кирешеси 918 605 сомго жеткен. Андан сырткары дагы бир батири бар экенин жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаалар көрсөтүлгөн. Ал эми жакын адам кирешеси катары көрсөтүлгөн каражаттарга көңүл бурсак, бул жылы жубайы 23 миллион 640 000 сом киреше тапкан. Бирок андан башка киреше булагы дагы, үй жайы, мал сарайы дагы көрсөтүлгөн эмес. Жогорку кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамдын 72-беренесинде депутаттын ишин башка мамлекеттик же муниципалдык кызмат менен айкалыштыра албайт. Жеке ишкердик менен алектениши, коммерциялык уюмдун жетекчи органынын же байкоочулар кеңешинин курамына кирүүгө тыюу салат. Декларациялоо жөнүндө мыйзамдын 9-беренеси декларациянын толук эмес же анык эмес маалыматтарды көрсөтүү менен берген учурда декларант жоопкерчилик тартууларын эскертет. Жазык кодексинде киреше жөнүндө декларацияны бербөө же мүлк жөнүндө бурмаланган маалыматтарды киргизүү жолу менен салык же башка төлөмдөрдү төлөөдөн качканда кылмыш жоопкерчилигине тартуулары көрсөтүлгөн.